көп жылдан бeri өсүрүлүп мектеп келе жатат. Коллективге кадыр багытка ээ. Лицей тайпаларынын жетекчиси катары мен айта алам, агайдын сабактары бүгүнкү күнгө заманбап, актуалдуулугу менен интерактивдүү методдорду эффективдүү колдонуусу менен дайым айырмаланып турат. Бұл Мамыт Молдабаевич биздин Кесип лицейде 1980 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин эмгектенип келе жатат. Кесиптин билим берүүсүнүн мыктысы, отличниги намына жетишти. Ошондой эле областтык, райондук ата грамоталардын ээси. 2 жолку райондук кеңештин депутаты болуп шайланган. Мен агайды 2002 жылдан бери билем. 10 жыл болуп калды. Агайды мыкты педагог, мыкты мугалим, мыкты насаатчы катары билмекке элем. Агай окуучулардын тилин билген, өзүнүн кесибин сүйгөн, өзүнүн кесибин жакшы билген адам катары. Мамыт агайым жөнүндө айтсак, Мамыт агайым бир кезде 1983 окуу жылында ушул агайымдын колунан окуган. Азыр окуу жайын бүтүп келип ушул агайым менен кесиптеш болуп эмгектенип атам. Агайым окуу жайында тажрыйбалуу мугалимдердин катарын толуктайт. Жолдо жүрүү эрежелери, автомобилдин түзүлүшү, сабактарынан Молдобаев Мамыт агайыбыз жакшы сабактарды өтчү эле. Азыр окууну бүтүрүп келгенден кийин ушул жерде иштегениме мына 23 жылдан бери Молдобаев Мамыт менен кайрадан бирге иштеп, автомобилдерди даярдоо курстарын ачып, ушул жерде окуучуларды үйрөтүп, окутуп, эмгектенип жатам. Мамыт агай окуткан окуучулардын жакшы окуучулар чыкты. Мамыт агай тarbiyalaгандардан азыркы убакта 4 адам кайрештип атат. Агайыбызга чоң рахмат. Ишине ийгилик кылайбыз, ден соолук каалайбыз. Талыкта иштей берсин агайыбыз. Молдобаев Мамыт агайыбыз бизге айдоочулук кесипке профессионалдуу жактан даярдап, азыркы тапта мен ошо Европада машина ташып элге ошо жаңы машиналарды алып келип кызмат кылып атабыз. Мына Мамыт агайга чоң рахмат. Үйрөтүп койгон экен, окуткан экен, катта шопур болуп биз эм ошолордун жашына жетели деп калдык. Кесиптик лицейде алдыңкы мугалимдиги деп деместен биз райондогу бир белгилүү адамдар деп билебиз. Райондогулар себеби райондук кеңештин 2 жолку депутаты болгон, ошо социалдык маселелер тармагын жетектеген комиссия
комиссияны жетектеген районго да көп кызмат кылды деп мен эсептейм. Ошондуктан азыр Молдобаев Мамыттын жыл мугалимин конкурсуна катышып жатышы бул ошол жаш өтүп кетти дебестен ушу кесибине берилип иштеп жаткандыгын